Кыргызстандын түштүгүндө дагы сел жүрдү. Селдин суулары Ош Баткен Разаков жолун каптаган. ÖKMдин маалыматы боюнча жеринде куткаруучулар атайын техника менен иштеп жатат. Азыркы тапта жол тазаланып, трасса бир тараптуу ачылды. Маалымат булагы Спутник KG. Анакей жигиттер, селде башталып кетти. Баткенге кете турган трасса Ош Баткен Жида деген. Артка кайта бергиле, ушуну группаларга таштап койгула, бүгүн жол ачылбайт. Сразу эле кайта бергиле. Аларча паркында дарыядан аялдын жансыз денесин алып чыгышты. Чүй облусунун Ала-Мөндүн районунда жайгашкан Аларча жаратылыш паркындагы дарыядан аялдын жансыз денеси табылды. Турмуш басылмасынан белгилүү болгондой, бүгүн 18 июль күнү Ала-Мөндүн районундагы өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн куткаруучулары Аларча паркында Адыгине көлүн текшерип келе жатышкан. Аларга белгисиз аял дарыяга агып кеткени тууралуу чукул кабар түшүп, жерине барышкан. Куткаруучулар дарыядан аялдын жансыз денесин таап, Ала-Мөндүн райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине өткөрүп беришти. Маалымат булагы Турмуш. 18 июль 24 жыл Аларча суусуна, Аларча эс алуу жайынан бир аял сууга түшүп кетти. Ошону таап алдык, суудан чыгарып атабыз. Маалымат. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод, паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Кадамжай районунда сел жүрүп, жеңил унааларды агызып кетти. Бүгүн 18 июлда Кадамжай районунун Майдан айыл аймагында катуу жааган жамгырдан улам сел жүрдү. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришти. Маалыматка караганда, Майдандын Ак Булак Сай жана Токой Сай аймактарында саат 20:00 чамасында сел түштү. Катуу сел токтоп турган Дэу Матис үлгүсүндөгү жеңил унааны агызып кетти. Дагы бир экскаватор сууда калып кетти. Сел турак жай жана короолорго кирген. Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагына караштуу Кутман-Көл эс алуу аймагында сел түшүп, 3 унаа шагыл астында калды. Унаалар эс алуу аймагында иштеген Орозбеков айыл өкмөтүнүн Кызыл Булак айылынын жашоочуларына таандык болгон. Кырсыктан адам өмүрүнө зыян тийген эмес. Кутман-Көл эс алуу жайы Кадамжай районунун Орозбеков айыл өкмөтүнө караштуу болуп, бул аймакка Өзбекстандын Шахимардын анклавы аркылуу ашышат. Бүгүн 18 июлда саат 20:15 чамасында катуу жааган жаандын кесепетинен Ош облусунун Укат районунун Көкжар айыл аймагында Жийда айылында сел жүрдү. Бул тууралуу ÖKMден кабарлашты. Маалыматка караганда, сел Ош Баткен Разаков унаа жолунун 55, 57 жана 63 чакырымын каптап, каттам убактылуу жабылган. Унаа жолду тазалоого номер 37 жол тейлөө ишканасынын грейдер, жүктөгүч жана айыл аймактан экскаватор жана куткаруучулар тартылды. Ал эми президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда, саат 20:15 чамасында Көкжар айыл аймагынын Борбаш айылынын Тешик таш участкасына сел жүрүп, саат 20:47 чамасында Ош Баткен Разаков унаа жолу убактылуу жабылган. Саат 20:45 чамасында Сарыканды айылында сел жүрүп, Ош Баткен Разаков унаа жолунун 63 чакырымында жайгашкан көпүрөнү суу каптап, унаа жол убактылуу жабылган. Жолду тазалоого 37 ЖТден техникалар, куткаруучулар тартылган. Маалымат булагы Турмуш. Мөндүр жаап атат, чоң мөндүр. Мынакей мөндүр жаап баштады. Мөндүр жаап баштады, мөндүр. Мынакей. Аппак болуп жүрөт. Мынакей мөндүр жаап атат, мөндүр. Айнектерди сындыра койнуп атат. Hayırdır? O zindan çok koy o işte koy zindan çıkın. Zindan çıkın. Karakter çıkmaysa karak koyular. Ne appak möndürler jorot bunlar. Çoğun möndürler jorot. Adam yok.